Кыргызстанда биринчи жолу 20 жашка чейинки курактагылар арасында футбол боюнча эл аралык чемпионат өтүүдө. Ал 5-июлдан 12-июлга чейин Борбор Азия мамлекеттеринин КАФА чемпионат турниринин алкагында башталды. Футбол Жалал-Абад шаарындагы Курманбек стадионунда ойнолот. Ага карата бардык даярдык көрүлгөн. Стадион реконструкция болгондон бери көйлө футболдор өттү. Бул өзүнүн Кыргызстандын премьер-лигасы, Кыргызстандын чемпионаты. Ошону сыркары бул эми ал биздин эң чоң жетишкендигибиз, бул ушу международный эң чоң турнирибиз болуп атат азыр бул. Жалал-Абад шаары үчүн, бул стадион үчүн бул өтө чоң жетишкендик деп эсептейм. Чемпионатка биз ошо КАФА немесе бизге талап койгон, ушул нерселер, ошонун баарына биз жооп бердик. Оюнда Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Афганистан, Иран жана Түркмөнстан командалары футболдогу мыктылык үчүн беттешет. 11-12 июл күндөрү финалдык беттештер орун алат. Кыргызстанда футбол жаңы баскычка көтөрүлүп жатат. Стадиондор четинен оңдолуп, жөн гана эмес, эл аралык талаптарга жооп бере турган болуп, реконструкцияланууда. Спортчуларга шарт түзүлүүдө. Анын катарында алгачкылардан болуп, мына ушул Жалал-Абад шаарындагы Курманбек стадиону толугу менен ири эл аралык деңгээлдеги оюндарды өткөрүүгө ылайыкталып жасалып чыккан. Эми мына 6 мамлекеттен жаш футболчуларды тосуп жатат. Мана аябай жакшы. Бул жерде азыр өзгөчө Жалал-Абад жергесинде өтүп атканы бизди аябай кубандырып атат. Бүгүн футболго азыр билет алалы деп келдик. Деги эле бул 6 мамлекеттин ынтымагы, ошонун арасында биздин Кыргызстандын командасын колдойлу деп келдик. Анан Жалал-Абадта жакшы өзгөрүштөр бар. Бул эми жаштарга өтө чоң күч болот, жана жаштарга бир өзгөчө бир мотивация болот деген үмүттөр бар. Я много раз был, когда был действующим. Кыргызстан менен коңшу туруп футболго кандай көңүл бурулуп жатканын баамдап атабыз. Эми мына чемпионатка да катышып жатабыз. Стадион чынында жакшы экен. Машыгуу аянтчалары да жакты. Өзгөчө Барса академиясы алкоого татыйт. Ал жерде футбол үчүн жасалган мыкты шарттар бар экен. Чынын айтсам, футболго өзгөчө шарт түзүлүптүр. Бүгүн КАФА U20 футбол чемпионаты ачылып, беттештер орун алат. Анда биринчи жырдан болуп Өзбекстан менен Түркмөнстан командалары кезгелишсе, ал эми түнкү саат 22:00 Кыргызстан менен Афганистандын футбол командалары беттешет. Ал эми бүйүр кызыткан оюнга күйөрмандык кылган жарандардын дагы саны көп. Ильяс Турдубай уулу, Манас Назаров, Ала Тоо 24, Жалал-Абад облусу.